өмүрдүн узарышына себеп болгон амал көкүрөктү кенен кылып жүрүңүз. Анан кечириңиз. Көкүрөгүн кенен кыла албаган, кечире албаган адам өзүн кор кылган адам. Байкасаңыздар, жана жүрөгүндө кек сакталып калган, бирөөнү кечирбеген адам өзү кыйналат. Ошол адамды эстеген сайын жүрөгү тарыйт. Канча адамдар ушу кечире албай жүрүп, кайгыга жек көрүп отуруп, өзүнүн жек көрүүсүнө жек көрүлүп отуруп өлүп калгандар бар. Жашоосу караңгыда. Ушундай жүрөгүн караңгылык каптап калганда, кысылып жан бүт нерсени өзүнө киргизип алган, же кечирген эмес, кек сакталып калган. Тептерде келет. 100дөн ашык калган адамдарды, мусулмандарды сураганда, сиз секретиңизди айтыңызчы, ушундай жаш келипсиз, сөзүңүз бар, денезе дене, шамда кайсы, эмне сырыңыз, мындай дегенсе, азыркылар айтып аткандай сүт ич анан бүт ич эмес, ал айтыптыр. Көкүрөгүңдү таза карма, кек сактаба, көрө албастык кылба дептир. Эч кимге көрө албастык кылба, кенен жаша. Мен ушул нерсени таштадым, жүрөгүм эс алдым деп айтат экен да, жашымдан бери. Аллах алам, ушу бул дагы чоң бир себептерден адамдын жашоодо жакшылыкта жашашка дейт.